Үйлөнөйүн деп жаттым эле. Кандай кызга үйлөнсөм болот? Кеңеш бериңизчи суранам. Алла разы болсун. Таксыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык сизге окшогон жаш жигиттерге айткан. Эркектердин баарына айткан. Эркектер үйлөнгөндө 4 нерсесин карайт деген. Биринчиси жамал, сулуулугу. Сулуу сулуу эмесби? Тегин карайт деген. Ата теги кандай экен? Байлыгын карайт деген. Машина квартирасы барбы бир нерсеси? Отуруп алып, машинесине, үйүнө кирип алып. Төртүнчүсү динин карайт деген. 4 нерсе каралат да. Сулуулугу, ата теги, байлыгы, анан дини. Ошол жерде бир сөз айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, берекелүү сөз айткан. Фадфар бидати дин. Динин карап үйлөнүп бактылуу боло бергин. Динин карап үйлөн. Үчөө жок болсо жок боло берсин, бирок дини болсун. Үчөө болуп туруп дини болбосо, ал болбойт. Чүнкү дайым айтып калабыз го, бир данышман айткан эле да. Эгерде бунун дини болсо 1 деген цифра. Макулбу? Не деген цифра? 1 деген цифра. Эгерде машалла чырайы болсо дагы бир 0ду кошосун дагы 10 болот да бул. Сулуулугу болсо. Байлыгы болсо дагы бир 0ду кошосун 100 болот. Ата тектүү боло турган болсо дагы бир 0ду кошосун 1000 болот. Нур үстүнө нур деген сөз да эми. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Бирок эгерде дини болбосо 1ди ылдый алып койсоң үчөтөң эмне болот? 0 болот дейт. Ошон үчүн жаштар ушул жакта карагыла таксырлар. Албетте жуучулукка дагы мындай деп айтканы бар, эми мисалы кыздарды турмушка бергенде кандай. Ал жерде да пайгамбарыбыз айтканда, кулк мүнөзү менен динин карагын деген. Анын байлыгын, чырайлыгын, тияк-пияктарын ол вопрос кийин ал. Биринчи сиз карай турганы дини жана кулк мүнөзү кандай? Болду карай бер. Болбосо эгерде динин кулк мүнөзүн карап бербесең, анда фитнанын эшигин ачасың деген. Так угуп алыңыз, анда бузукулуктун эшиги ачылат. Хасан Басри рахматулла алейхке келип сураган экен бир киши. Хасан Басри бул дагы менмин деген табииндерден. Бу кишиден сураганда, ошо кызыма жуучулар көп келип атат. Кудайга шүгүр. Ушул кимисине берсем бир кеңеш айтпайсызбы дегенде айткан экен. Эң таквасына бере бериң дептир. Эң таквасына бере бериң. Эгерде кызыңыздын ошол таквасына берсеңиз, ошо таква адамга кызыңыз жагып калса, ал киши өмүр бою алаканда урматтап сыйлап өткөрөт. Эгерде кызыңыз жакпай калса, зулумдук кылбайт деген экен да. Не деген экен? Ошон үчүн сен коркпой, эң таквасына бере бер, вообще ойлонбо. Кызыңыздан коркпой бере бериң таквасына. Жакпай калса, характер келишпей калса, тияк-пияк зулумдук кылбайт. Аны көгөртө чаппайт, аны сындыра чаппайт, аны кордобойт. Макулбу? Бүгүнкү күндөгү болуп аткан комедиялар болбойт. Бардык ошон үчүн машалла, кызда таква болсун, эркекте таква болсун. Арамдан сактанайлы, жашоо берекелүү.